Бүгін қыздың ата-енесінен кешірім сұрайм. Жанына барып өлтіргенге даярмын деп билдирди Сокулукта 16 жаштагы кызды зордуктаган баланын атасы. Балам негизи көбүтчү эмес, кээде гана иччү, өзү келинчеги менен кошо намаз окуйт эле. Жайында малина менен иштеп баарыбызды ошол балабыз багып келди. Мындай болот деп эч ким ойлогон эмес. Балам эч нерсени билбейм деди. Кыздын чоң атасы менен дагы аябай жакын болуп катышым бар эле. Мен өзүм намаз окубасам муну өлүп калат элем. Кыздын ата-энесинен кечирим сурайм. Жанына барып өлүп берүүгө даярмын. Ушундай жаман окуя болуп кетти. Балам жакшы бала болчу. Шайтан азгырды. Элден кечирим сурайм. Мен эл мененмин. Элдин намысын сактаган балдармын деди баланын атасы. Эскерте кетсек 5-декабрь күнү Сокулукта 31 жаштагы жаран күч колдонуп 16 жаштагы кызды зордуктаган. Айылдын тургундары менен биргеликте Исмайыл айылында аксакалдар соту болуп шектүүнүн үй бүлөсүн көчүп кетүүсүн талап кылышып, алар көчүп кетишкен. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.